Арбаңыздар кадырман замандаштар, кайрадан сиздер үчүн пайдалуу, кызыктуу жана албетте сиздин жашооңузга чоң ийгиликтерге жетүүгө жардам берген уктуруубуздун бирин сунуштайбыз. Бүгүн дагы темабыз бар. Негизи эле адамдын жашоосунда кайсы гана жерде болбойлу, ким менен жашабайлы, бирок баарлашуу, сүйлөшүү, жүрөгүңдү ачып бир чай үстүндө кепилдешүү канчалык деңгээлде маанилүү экенин ар бир тирүү жан билет. Анткени баарлашуу жок боло турган болсо биз жөн гана чөгө баштайбыз. Анысы кандай? Бүгүнкү темабыз баарлашуучу чөйрөңдү кеңейт. Аны кеңейтүүгө болобу жана кантип кеңейтсе болот? Бул суроолорго психолог коногубуз Сейил Калдыбаева эжекебиз жооп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эжебиз элдик клиникалык медициналык борбордо психолог болуп эмгектенип келет. Эгерде башынан эле айта кетели, бүгүнкү темабыз сизди кызыктыра турган болсо, сөзсүз түрдө консультация, кеңеш алыш үчүн барып кайрылып кетсеңиз болот. Сейил эжеке, иштериңиз кандай? Жакшы, рахмат. Амансыз, жакшы жүрөсүз, ден соолугуңуз жакшы? Кудайга шүгүр. Үй бүлөңүз аман эсен, жакшы? Кудайга шүгүр, Баардыгы үчүн кубанычтабыз. Бүгүн баарлашуу тууралуу сөз кылдык. Анан кээде мен ойлоп кетем да, баарлашканда билген адамдар бар, анан билбеген адамдар барбы деп. Ооба, баарлаша билүү бул өзүнчө бир искусство деп айтсак болот да. Анткени биз баарлашуу десе эле кандай, ден соолуктарың кандай, жакшы жүрөсүңбү деген нерсени элестетебиз. Күнүмдүк эле дежурный сөздөр менен чектелет. Бул баарлашуу эмес, бул баарлашуунун биринчи эле деңгээли деп айтсак болот да. Баарлашууну биз терең баарлашканды үйрөнсөк, бул үй бүлөдө, балдар менен, жубайыбыз менен мамилебизде жакындатат. Эгер баарлашуу көндүмүн биз мыкты деңгээлде үйрөнүп алсак. Деги эле баарлашуу бул эмне? Баарлашуу бул баарлашуунун техникасы бар кадимкидей эле. Баарлашуу бул биринчиден бирдей ыргакта боло билүү. Бул сонастрой деп коет орусча. Мисалы, бүгүн экөөбүз жолукканда сен кабак кашың менен, денеңдин тили менен мени көргөнүңө кубанычта экениңди билдирбесең, анда мен маекке ачылмак эмесмин да. Бул эмне, сен чакырып алып бүтүрөбөт деген сыяктуучу. Бул эң эле биринчи бирдей ыргакта сонастрой. Экинчиден болсо бул активдүү уга билүү. Мисалы, мени чакырып алып туруп эле сиз өзүңүз эле сүйлөй берсеңиз, мен укпай эле. Анда мен ойлонушум мүмкүн да. Бул жерде мен керекминби же керегим жокму деп. Ошондуктан биз жигердүү уга билүү деген көндүмдү да үйрөнсөк, бул баарлашуунун бирден бир бөлүнгүс негизги эмне десек, бөлүгү да. Дагы бир кызыктуу изилдөөнү бөлүшкүм келип атат. Адамдын сол көзү 1 секунданын 8 бөлүгүндө мени көргөн, мага жолуккан адам мени көргөнүнө кубанычтабы же жокпу аныктап кое алат экен да. Демек, байкап коесуң. Ооба. Сен дароо эле 1 секундка жете электе, 1 секундтун 8 бөлүгүндө эле Айнура мени көргөнүнө кубанып атабы же жасалма эле көргөзүп атабы, биздин сол көзүбүздү алдоо мүмкүн эмес экен да. Ошол себептен баарлашууда эң эле биринчи биздин дене тилибиз маанилүү, экинчиден кулактарыбыз чоңоюшу керек. Бизде кандай бүгүнкү күндө уга турган кулак жок да. Баары эле сен уга тургандай убактым жок, калыбымда жок, мен уга турган адам жок, мен өзүмдүн арманым аттын башындай, ооба деп, же болбосо адам сүйлөп келатканда эле сөзүн жулуп алып, өзүнүн кеңештерин айтып, өзү жөнүндө айтып берет да. Демек бул баарлашуу эмес. Баарлашкысы келген адам укканды да билиш керек. Бул өтө маанилүү да. Андан ары баарлашып жатканда адамды угатып, адамдын ичинде адамды тынчын алып аткан, же болбосо кубандырып аткан эмнелер бар экенин аңдай билүү жөндөмдүүлүгү бар да. Мисалы, эмнени айткысы келип атат, мына ушул нерсени да билсең, сен үй бүлө мүчөлөрүң менен сүйлөшкөндө, балаңдын жан дүйнөсүн окуганды үйрөнөсүң да, башкача айтканда апа катары. Баарлашуу деп атпайбызбы? Баарлашууда баягы экинчи тарапты ача билгенге мүмкүнбү? Экинчи тарапты мындай жүрөгүндөгү нерсени айтканга жардам берип. Мисалы, ошол эле активдүү угууну ала турган болсок, эгер сен ушунчалык чын жүрөктөн, ачык жүрөк менен мээңде эч кандай диалогдор жок эле да. Мисалы, биз адам баласы мындайбыз да, адамды угуп атып эле өзүбүздүн мээбизде диалогдор кете берет да. Мисалы, Айнура чачың кандай өңгө боегон,
мен сиз сүйлөп атсаңыз мен отуруп эле Айнура тырмагын каяка жасаткан же болбосо мен бүгүн кечинде эмне тамак жасайм деген ички мээбизде диалог кете турган нерсе бул кадимки нерсе да. Ошол нерсени өчүргөндү үйрөнүшүбүз керек. Тык өчүрүп ойлонбош керек. Сенин башкача айтканда мээң, жүрөгүң, денең, көзүң сага сүйлөп аткан адамда болушу керек. Ошондо адам сага толугу менен ачылат да. Демек бул баарлашуунун техникасы. Ооба. Жакшы. Баарлашуучу чөйрөңдү кеңейт деп темабызды койдук. Бул чөйрөнү кеңейтүүгө кантип кеңейтсе болот? Деги эле анын канчалык деңгээлде муктаждыгы бар, зарылдыгы бар? Баарлашуу чөйрөнү кеңейт. Негизи адам баласы өзүн бир социумдун, коомдун бир бөлүгү катары сезбесе, адам өзүн толук кандуу сезбейт да. Бактысыз сезет. Биз адам катары кайсы бир жерге таандык болушубуз керек. Ошондо биз өзүбүздү толук кандуу адам катары сезебиз да. Эгер адамда баарлашуу тарабы аксаган болсо, анда ал адамда көйгөй бар деп айтсак болот. Анда ал адам менен иштеш керек да. Баарлашуу бул үйдөн эле башталып атпайбы? Эгер биз үйдө баарлашканды билбесек, балдарыбыз менен, өмүрлүк жарыбыз менен, анда үй бүлөлүк бакыттан кур калабыз. Эгер биз жумушта баарлашканды билбесек, коллегаларыбыз менен, анда биз ал канчалык кесипкөй, ишибиздин көзүн билген мыкты профи болбойлу, эгер биз баарлашканды билбесек, ал коллективден сен бат эле сүрүлүп чыгып каласың. Эң биринчи сенин баарлаша билүү жөндөмдүүлүгүң болушу керек. Анан кесипкөйлүгүң экинчи орунда турат да. Ошондуктан же болбосо сен укмуш лидер болбо, сенде баарлашуу жөндөмдүүлүгү болбосо, анда сени эч ким укпайт. Сени эч ким ээрчибейт. Ошол себептен бул өтө маанилүү көндүм. Демек баарлашуу бул чөйрөдө өзүңдүн ордуңду табыш үчүн инструмент болуп берет. Өтө маанилүү туура айтасыз. Демек, эгерде сен үй бүлөлүк жашоодо бактыңды тапкың келсе, жумушта, профессионалдык жашооңдо ордуңду тапкың келсе, өскүң келсе, баарлашууну билген жакшы. Ал үчүн өзүң сүйлөгөндө эмес, же ораторлуктан мурун башка бирөөнү уга билүү жакшы. Ораторлук бул такыр башка да, кызыл tilдүүлүк. Баарлаша билүү бул кадимки эле биздин күнүмдүк жашообузда керектүү көндүм. Мисалы, лидер же жетекчиң баарлашкысы келип турса, ал мен жетекчимин, а сен жумушчусуң деген мамиле эмес. Ошолдо эле бирдей деңгээлде отуруп алып, көзмө көз. Эгер ал андай нерсени билдирсе, анда кол алдында иштеген адам ачылбайт. Анда аны жетекчи катары кабыл алат дагы, баарлашуу үстүрт эле болуп калат да. Чоң рахмат. Демек, эгерде баарлашууну үйрөнгүбүз келсе, анда ошол адам менен бирдей ыргакта болуу, активдүү угуу, чоң кулактарга ээ болуу. Жана үчүнчүсү мээдеги диалогду токтотуу. Диалогду өчүрүп, өзүң менен өзүң сүйлөшпөй. Дене тилиң да көргөзүп туруш керек, сен ачык экениң, сен кызыктар экениңди. Ой деп мындай эмоцияларыңды көрсөтүп, отуруп алсаң, тиги адам эмне деп түшүнүп атабы мени, кабыл алып атабы, эмнеди ойлоп атат деп ачылбай коюшу мүмкүн. Чоң рахмат. Эмне демекчибиз, достор, эгерде бактылуулуктун сырларын дагы да терең билгибиз келсе, деги эле жашообузда чоң ийгиликтерге ээ болуп, бактылуу инсан аталгыбыз келе турган болсо, анда бул инструментти колдонолу. Менимче баарлаша билүүнү акырындык менен ар бирибиз үйрөнсөк болуш керек. Сизге болсо терең ыраазычылык айтабыз. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ишиңиз илгерилей берсин. Бар болуңуз. Угармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз, бул тууралуу тема дагы да кызыктуу болсо, дагы да алысыраак, кененирээк билгиңиз келсе, анда психолог Сейил эжекебизге кайрылсаңыздар болот. Сейил Калдыбаева деп Facebook аркылуу, социалдык тармактардан таапсаңыздар болот, жана Элдик клиникасына барсаңыз болот. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Ар бир угарманыбызга, ар бир көрөрманыбызга кааларыбыз эң бактылуу адам болуп жүрө бериңиз.